Ысык көлдүн Кооз Кырчын жайлоосу кыргыз элинин көчмөн тарыхын дүйнөгө тааныткан өзгөчө жай. Бул жерде 3 жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, дүйнөнүн ар бурчунан келген миңдеген туристтерди жана спорт сүйүүчүлөрүн бириктирген. Азыр Кырчын жайлоосу кайрадан жаңырып, заманбап шарттар менен жабдылган көчмөн ордо этно комплекси катары туристтерди тосуп алууда. Бул жай бүгүн ысык көлгө келген ар бир конок сөзсүз келип көрө турган маданий борборлордун бирине айланды. Көчмөндөр оюн өткөндөн кийин көп жерлерге таанымал жер болуп калды Кырчын. Ошол себептен кайра ушу туристтер келсе, биздин маданиятыбызды көрсө, биздин экономикабыз ушу маданиятыбыз менен биргеликте өнүксүн деген максатта ушу юбилейбиз менен келип, бул жерде нукура боз үйлөрдү тигип, келген чет өлкөдөн келген туристтерге өзүбүздүн салт санаабызды, када салтыбызды жана ушундай Кырчын, атактуу Кырчын жайлоосун тааныштырып келатабыз. Аталган жайдын мындай деңгээлге жетишине президент Садыр Жапаровдун колдоосу да чоң түрткү болгон. Комплекстин жетекчилеринин айтымында өлкө башчысынын жардамы менен аймакка телефон менен байланышууга шарт түзүлгөн. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин салымы чоң болду биз үчүн. Анткени 21-жылы биз жаңы баштап атканда өзү келип, каралашып, кандай жардам керек деп бизге ушу интернет байланыш түзүп, анан интернетке бизге киргенге мүмкүнчүлүк берип, ушул жерде Мегаком компаниясы менен жардам берген. Комплекстин эң кызыктуу бөлүгү кыргыздын байыркы улуттук оюндарын көрүүгө жана аларга катышууга мүмкүнчүлүк түзгөнү. Жаа атуу, ат чабуу, көк бөрү, салбурун — булардын баары көчмөн турмушунун өзөгүн чагылдырган баалуу мурас. Бул оюндар аркылуу кыргыз элинин эр жүрөктүгү, кайраттуулугу жана табият менен шайкеш жашоо философиясы даңазаланат. Мында келген ар бир конок үчүн атайын көрсөтүүлөр уюштурулуп, кааласа ат үстүндө сынашып, жаа атып, же бүркүт менен сүрөткө түшүп көрө алат. Эң биринчи реконструкция башталды. Бардык шарттар, туристтер үчүн бардык шарттар жылдан жылга улам жаңыланып, баягы улуттук биздин көнөрбөс маданиятыбызды тартуулаганга жакшы шарттар түзүлүп атат. Көчмөн ордо этно комплексин дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген туристтер кызыгуу менен кыдырып, кыргыз маданияты менен таанышууда. Көпчүлүк коноктор ат минүү, улуттук оюндарга катышуу жана кыргыздын меймандостугун көрүү аркылуу унутулгус таасир алып, кайра кайтып келүүнү каалап кетишет. Биз көргөн көргөзмөлөр ата-бабаларыбыздан бери келе жаткан байыркы оюндардын бири. Бул биз үчүн абдан маанилүү жана кызыктуу болду. Бизге жаа атуу жана башка оюндарын көргөзгөнү жакты. Бул деген кыргыздар өзүлөрүнүн маданиятын, салтын, өткөнүн унуткан жок дегенди билдирет. Кырчын жайлоосундагы бул жай тарых менен азыркынын айкалышкан орду. Бул жер кыргыз элинин бай маданий мурасын сактап гана тим болбостон, аны дүйнөгө таанытып жатат. Ал эми жетекчилиги алдыда комплекстин мындан ары дагы кеңейтүүнү, жаңы эс алуу зоналарын жана туристтер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнү пландап жатат. Максат Боронбаев, Ала Тоо 24.